Салам футбол көрермандары, биз азыр өлкөбүздүн эң негизги аренасы болгон Бөлөн Өмүрзак атындагы стадиондо турабыз. Дал ушул жерде Кыргыз Республикасынын футбол боюнча кубогунун финалы башталат. Бул трофей үчүн учурдагы дал ушул кубоктун ээси Абдышата жана ошондой эле дебютант команда Мурас Юнайтед болмокчу. Алар бул баскычка жетүү үчүн кандай татаал жолду басып өттү, көрөлү. Быйылкы турнирге 11 команда катышты. Регламент боюнча алар жарым финалга чейин түндүк жана түштүк зоналарга бөлүндү. Кубокка башка лигадан келген жалгыз катышуучу Анадолу өзүнүн бактысына Чучук-Кулактын жыйынтыгы боюнча Абдышатага туш келип калды. Оюн Кант шаарындагы Нитро аренада орун алды. Биринчи таймдын өзүндө эле Абдышата 6 голду жаратты. Мирбек Акматалиев болсо хет-трик жасады. Биринчи гол 13-мүнөттө ишке ашты. Оң жактан ишенимдүү кирип барган Сергей Цканян коргоочудан сурулуп өтүп 11 метрлик чекит жакка топту узатты. Ал эми команда капитаны Мирбек Акматалиев ойлонбостон жакынкы бурчка топту тепти. Арадан 2 мүнөт өтпөй Мирбек Акматалиев сол канаттан кирип барып, татаал бурчтан коргоочулардын тоскоолдугуна карабастан сол буту менен тээп экинчи голун киргизди. Үчүнчү голдук чабуулду Фархат Мусабеков баштап, Кайрат Изаков улантып, Ильяка Жухари болсо аны жыйынтыктады. 4-чү голдун автору Фархат Мусабеков болду. 5-чи гол Сергей Цканяндын жеке чеберчилиги менен жаралды. Мирбек Акматалиев болсо өзүнүн 3-чү голун Кажухардын чыгарып берүүсүнөн кийин башы менен алыскы бурчка сүзүп киргизди. Мирбек ошентип идеалдуу хет-трик жасады. Биринчи голду оң буту менен, экинчисин сол буту, ал эми үчүнчүсүн башы менен киргизди. Экинчи тайм Абдышата үчүн андан да жемиштүү болуп, дагы 10 гол жаратышты. Ошентип 0-16 деген баш айланткан эсеп менен беттеш жыйынтыкталды. Ошентип Абдышата Анадолу командасын дээрлик байкаган жок. Бирок алардын келечектеги атаандаштары мындай жеңил оюнду өткөр деп айта албайбыз, себеби параллелдүү беттеште Алга жана Дордой командалары Бишкек дербисинде беттешти. Алгачкы 3 курч чабуулду Алга уюштурган менен биринчи голду Дордой оюнчулары жаратты. Стандарттык абалдан 17-мүнөттө Муралим Ахмедовдун жапыз чыгарып берүүсүн Турсунали Рустамов башы менен дарбазага сүзүп киргизди. Арадан туп-туура 10 мүнөт өткөн соң Темирболот Тапаев оң канаттан кирип барып Марковичке жеткирди. Ал эсепти 2-0 айлантты. Биринчи таймдын аягында Темирболот Тапаев алыскы аралыктан топту тептеле, Руслан Амиров аны кайтарганы менен Маркович серпилген топто биринчи болду. 68-мүнөттө сол канаттан Марковичтин көтөргөн тобун узун бойлуу Данил Талович башы менен дарбазага узатып 4-0 эсебин жазды. 90-мүнөттөн кийин гана Алга 1 гол киргизгенге жарады. Рауль Жалиловдун жумшак чыгарып берүүсүн Абай Бакалеев колдонуп кетти. Ошентип Бишкек дербисинде Дордой ишенимдүү жеңишке ээ болуп, чейрек финалда Абдышата менен ойной турган болду. Чейрек финалдын борбордук беттеши 21 майда Бишкекте өттү. Дордой өз талаасында Абдышатаны кабыл алды. Алгачкы курч чабуул Абдышата тараптан башталып, Шаршембековдун 14-мүнөттө жакынкы бурчка тепкен тобу тирөөчкө тийип кайтты. 35-мүнөттө айып аянтка жакын жерде Алексей Лобовду орой каршы алды. Ал эми айып тобунун команда капитаны Турсунали Рустамов алыскы бурчка тээп киргизди. 47-мүнөттө Шаршембеков экинчи ирет жакынкы тирөөчкө тепти. Экинчи таймда Дордой өтө көп чабуулдарды уюштурду. Бирок тескерисинче 77-мүнөттө Абдышата гол жаратып кетти. Ауттан айып аянттын ичине ыргытылган топту жогорку чеберчилик менен Мирбек Акматалиев голго айлантты. 86-мүнөттө Мирбек Акматалиев өзүнүн жеке чеберчилигин көрсөтүп, сол буту менен өйдөлөтө тээп, топту дарбаза торуна чулгады. Ошентип Мирбек дубль жасап, Абдышата Дордойдун үстүнөн ирктүү жеңишке ээ болуу менен жарым финалга аттанды. Эми Мурас Юнайтед тууралуу кеп козгойду. Негизи түштүк зонасында 4 команда болгондуктан алар жарым финалдан баштады. Дал ушул Мурас Юнайтед командасы алар Нефчи менен беттешти. Жалал Абад дербиси кандай өткөндүгүн айтып берели. Сезондун дебютанты Мурас Юнайтед Кочкар Ата шаарында конокто болду. Өткөн жылы финалда ойногон жергиликтүү Нефчи командасы бул жуптун фаворити болчу. Бирок иш жүзүндө МЮ Нефчинин финалга бара турган жолун дал ушул баскычтан токтотту. Алгач биринчи таймда оюн жалаң Нефчинин чабуулдары менен орун алып жатты.
экинчи таймда демилгени МЮ өз колуна алды. Алардын 57-мүнөттөгү чабуулу ийгиликтүү болду. Ирис Давлат Хакимов топту Айпаянттын ичине чыгарды эле жөнөкөй жерден Акрамжон Умаров оройката кетирип алды. Жана аны акмалап бара жаткан Алиева ошол замат жазалап кетти. Андан кийин МЮ дагы 5-6 курш чабуулду уюштурду. Бирок Нефтчинин 80-мүнөттөгү жооптуу чабуулу өтө курч болуп чыкты. Дастан Токтосуновдун күтүүсүз соккусун Матяштын керемет сейфи голдон сактап калды. 97-мүнөттө финалдык кышкырык жаңырып, жыйынтыгында Алиеванын голу МЮну жарым финалга алып чыкты. Ал эми параллелдүү беттеште Алай Ошмо Алдиердин эсебин тапты. Ошентип түндүк жана түштүк зонасынан экиден команда чогулуп, 4 команданын ортосунда чучугулакты ташталды. Анын жыйынтыгы боюнча Алай командасы Абдышата менен беттеше турган болду. Ал эми Мурас Юнайтед Кара Балта менен таймашат. Дал ушул Кара Балта командасынын жарым финалга кантип жеткени өзүнчө бир кызыктуу. 8-1 финалда Чүй дербисинде Талант өз үйүндө Кара Балтаны кабыл алды. Бүтүлгөндө эле бул таймаш жогорку чыңалуу менен өттү. Старты кышкырык жаңырары менен чабуулду баштаган Кара Балта таймдын аягында аз жерден эсепти ачып кое жаздады. Эрзат Чыңгызбек уулу жакынкы бурчка чыгарууну ишке ашырганда Ишенбек уулунун башы менен узаткан соккусу маңдайкы тирөөчкө тийип кайтты. Кайра барып түйөрдө Принц Коблак топту кармап калганга жетишти. Биринчи таймды чабуул менен жыйынтыктаган Кара Балта экинчи таймды да чабуул менен баштады. Жана ийгилик аларга 49-мүнөттө жылмайды. Темирлан Тиленчиев коргоочудан ишенимдүү сурулуп өтүп, татаал бурчтан алыскы тогуздукка топту салып кетти. Андан кийин Талант бир нече кооптуу чабуулдарды уюштурду, бирок өз максатына 89-мүнөттө гана жетти. Стандарттык абалдан Жазыбай Абдыкайымов алыскы бурчка топту жүктөгөндө Антон Полев шамдагайлык кылып топту дарбазага киргизип кетти. Ошентип негизги убакыт 1-1 эсебинде жыйынтыкталып, командалар экстра таймга жөнөштү. Анда эки тараптан тең курш чабуулдар болду. Эгерде Талант оюнчулары 114-мүнөттө Токтон Алиев же 120-мүнөттө Антон Полев дарбазанын маңдайын эмес өзүнө сүзгөндө Талант чейрек финалга аттанат эле. Бирок иш жүзүндө 1-1 эсеби өзгөрбөй, командалар пенальти тебишмей болду. Бир нече оош кыйыштардан кийин пенальтилер сериясына чекитти Темирлан Тиленчиев койду. Алгач ал топту тепкенде Принц Коблак кайтаргандай болду эле, бирок колуна тийгенден кийин буттарын аралап дарбаза чейинин кесип өттү. Ошентип чейрек финалга болгон акыркы жолдомону Кара Балта илип кетти. Андан соң чейрек финалда Кара Балта өз үйүндө Илбирсти кабыл алды. Жергиликтүү команданын алгачкы чабуулу оң канаттан башталып, Айпаянттын ичинде Айбек Сүкеналиевти Илбирстин оюнчусу жыгып кетти. Дайырбек Абдылдаев ошол замат кышкырыгын жаңыртып пенальти белгиледи. 11 метрлик чекитке тажрыйбалуу Гирашенко келди жана дарбазачы топтун багытын тапканына карабастан ишенимдүү голду жаратты. Андан соң Илбирс алгач Кубанычбек уулу кийинкисинде Султан Бакалиевдин жардамы менен 2 чабуулду уюштурду. Бирок голду кайра эле Кара Балта киргизди. Бурчтан чыгарып берүүдөн Чыңгызбек уулу топту алыскы бурчка жүктөдү эле Гирашенко баарынан бийик секирип, жакынкы бурчка сүзүп дубль жасады. Арадан 1 мүнөт өтөй Илбирс эсеп санын кыскартты. Бирок андан ары абал өзгөрбөй 2-1 эсебинде Кара Балта жеңишке ээ болуп, жарым финалга дагы акыркы жолдомону алды. Ошмо Алдиерди чейрек финалда пенальти сериясында гана утуп алган Алай биринчи оюнун өткөрүү үчүн Кант шаарына келди. Оюн өтө жогорку чыңалууда өтсө да, биз ойлогондой результативдүү болбой 0-0 эсебинде бүттү. Көзгө урунтуучулардан 53-мүнөттө Кайрат Изаковдун кызыл кагаз алганы гана көбүрөөк эсте калды. Ошентип кызыктын баарын командалар Оштогу жооптуу беттешке калтырышты. Ал эми Оштогу оюндун биринчи таймында да эки тарап гол жарата алган жок. Жооптуу беттеш да 0-0 эсеби менен жыйынтыкталабы деген суроо жарала баштаган учурда Алай командасы гол киргизди. Сол канаттан Ырысбеков баштаган чабуулду Таалайбеков Айпаянттын ичинен улап Муратовго пас берди жана ал ойлонбостон дарбазага топту узатты. Арадан көп убакыт өтпөй Абдышата эсепти теңеди. Голдун автору Илья Кажухарь болду. Андан кийин командалар гол жарата алган жок. Ошентип Абдышата коноктогу гол эрежеси боюнча жеңүүчү болуп, финалга чыкты. Кийинки жарым финалдык беттеште Кара Балта өз үйүндө Мурас Юнайтедке каршы ойноду. Беттештин 15-мүнөтүндө Ирис Давлат Хакимов алыстан ажайып сокку узатып эсепти ачты. Кара Балта бул голго курч чабуул менен жооп берди, бирок Матяш алыскы бурчтан топту чыгарып кетти. Андан соң Бактияр Дүйшөбековдун алыстан узаткан кубаттуу соккусу рикошеттен кийин багытын өзгөртүп, Ахмедовдун карама-каршы тарабындагы бурчка кирди. 32-мүнөттө МЮ Бактай Таалайбек уулунун жардамы менен 3-голун киргизди. 4-голду алмашууга чыккан Алиева өз эсебинде жазды.
Ал эми Айдар Алымкулов 73-мүнөттө башы менен жакын аралыктан топду сүзүп, эсеп санын кыскартты. Ошентип 1-4 эсеби менен эки команданын ортосундагы биринчи беттеш жыйынтыкталды. Арадан бир жума өткөндөн кийин жооптуу оюн Кан шаарында уланды. Бул рет старттык курамда чыккан Алирива өзүнүн чабуулчулук талантын көрсөттү. Коноктор бул голдон кийин биротоло финалдан кол жууганына көзү жеттүү. Андан ары коргонууда жакшы ойносо да, чабуулда өздөрүнүн жакшы оюнун көрсөтө алышкан жок. Ошентип эки оюндун жыйынтыгы боюнча 5-1 эсеби менен эмне жеңишке ээ болуп, финалда Абдышата менен таймаша турган. Ошентип финалист эки команданын бул баскычка чейинки кандай жолду басып өткөнүн көрдүңүздөр. Азыр бул жолдо көрөрмандар дагы чогулуп калды. Ошондой эле оюнчулар дагы машыгууларын жыйынтыктап, азыр беттешти баштоо алдында турушат. Негизинен эле ушул Кыргызстан футболундагы деңгээли боюнча экинчи турнирдин кубоктун ээси ким болот? Ага сиздер менен чогуу күбө бололу. Финал бол көрбөгөндөй жогорку чыңалууда өттү. Биринчи таймда Абдышата өзүнүн оюнун жакшы көрсөтө алган жок. Ал эми МЮ 21-мүнөттө чабуулун голго айлантты. Алгач сол тараптан Ирставлат Хакимов айпанттын ичине топту жүктөдү. Аны Алирива башы менен сүзөрдө, Калухин токтоп деле кароосуз калган Чыңгыз Идрисов ишенимдүү сокку менен топту дарбаза торуна чулгады. Ал эми биринчи таймдын аягында кубоктук турнирдин мыкты бомбардири Мирбек Ахматалиев сонун мүмкүнчүлүктү бошко кетирип алды. Тыныгуудан кийин экинчи таймда Абдышата демилгени өз колуна алды жана 51-мүнөттө эсепти теңеди. Мустафиндин сол канаттан чыгарып берүүсүн Вениамин Шумейка кайтарды эле, алгач Арген Жуматаевка келди. Ал топту жөндөгөн учурда Теймур Чариев узак аралыктан керемет сокку менен топту алыскы бурчка кадады. Андан арыда Абдышата дымагын токтоткон жок. 61-мүнөттө Фаркат Мусабековдун алыскы тогузлукка узаткан тобун Матяш кайтарып кетти. Ал эми 67-мүнөттө Мурас Юнайтед тараза ташын өз тарабына оодарып кетти. Сол канаттан алмашууга чыккан Бекзат Кенжебеков алыскы бурчка топту чыгарды эле, Артем Сердюкка жеткирбей, Тимур Мустафин колу менен топтун багытын өзгөртүүдө. Башкы калыс Медер Тайчиев ошол замат 11 метрлик чекитти көрсөттү. Пенальтини Артем Сердюк өзү орундады. Ал топту Марсель Исламкуловдун карама-каршы жагына тээп, МЮну кайра алдыга алып чыкты. Андан ары Абдышата кайрадан Мурас Юнайтеддин дарбазасын камалоосун улантты. 90-мүнөттө Кайрат Жыргалбек уулунда сонун мүмкүнчүлүк болду. Бирок анын сол буту менен тепкен тобу тирөөчкө тийгенден кийин Павел Матяштын колун тапты. 97-мүнөттө оюндун бүткөндүгү тууралуу ышкырык чаңырып, бул финалдык беттештин жеңүүчүсү Мурас Юнайтед аталды. Урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, ошентип өтүңүздөр, көрдүңүздөр, Кыргыз Республикасынын кубогунун жаңы ээси табылды. Бул Мурас Юнайтед командасы. Ошентип жаңы кубокту ошол Бактияр Дүйшөбеков башынан өйдө көтөрүп, ошентип аны белгилеп жаткан учуру албетте өтө жогорку чыңалуудагы беттеш орун алды. Ошол эле Чыңгыз Идрисов менен Артем Сердюктун голдору ошентип Мурас Юнайтед командасы үчүн тарыхый учурду жаратып берди. Биз Мурас Юнайтедти жаңы кубоктун ээси болушу менен куттуктайбыз.